жылы сезондо жакшы көрсөткүчтөрдү көргөздү. Ош мамлекеттик университетинин проректорлору Курсантбек Аттокуров, Уларбек Молдояров жана Ошмо футболдук клубунун вице-президенти Мирланбек Убайдуллаев жаңы сезон алдында футболчулар менен жолукту. Футбольному клубу Ошмо пожелаю развития. Анда клубтун директору Айбек Сулайманов былтыркы сезондогу оюндар боюнча отчет берди. Ага ылайык Ошмунун командасы 2024-жылы Кыргызстандын премьер-лигасында 10 команданын ичинен 7-орунга ээ болгон. Ошондой эле Кыргызстандын кубогунда татыктуу оюн көрсөтүп, жарым финалга чейин жеткен. Эртеге буйруса 4 мартта Бишкекте биздин Ош мамлекеттик университеттин Ошмун футбол командасы биринчи оюн өткөрөт. Ошого мындай шыктандыруу катары анан салтка айланган жылда 3-сезон Кыргыз чемпионаты футбол боюнча башталаардын алдында команда менен ушундай жетекчилик жолугушат. Буйруса ошол биринчи 3 оюнубуз Бишкек шаарында өтөт. Андан кийин футболчуларыбыз кайра Ошко кайтып келип, Ошто чемпионаттын оюндарын улантат. Ал эми жаңы сезонго даярдануу үчүн окуу машыгуулар Ысык көлдө жана Ташкент шаарында болуп өткөн. Бул жылдагы алгачкы оюндар 4-мартта башталат. Анда Ошмо футбол командасы Дордой менен беттешет. Быйылкы сезондо чемпиондук үчүн 14 команда ат салышат. Сиздердин ийгилигиңиздер менен сыймыкталып келген